Элчибек Орозбеков кадимки шоколадты жасап чыгарууда. Өзгөчөлүгү анын курамына арсланбаптын жаңгагы кошулуп даярдалат. Жаш ишкер жасаган азыктарын туристтик компанияларга, жергиликтүү дүкөндөргө өткөрүп сатыкка чыгарууда. Ал бул жолу шоколаддарды жайкы туристтик сезондун ачылышына карата уюштурулган Саламош 2024 биринчи эл аралык туристтик көргөзмө жарманкесине алып келди. Бул продукцияны Маунтео деп атаганбыз. Маунтайн бул гора, тоо. Ал эми Эо деп Элчибек Орозбекти өзүм атым кошуп койдум. Анан бул продукттун өзгөчөлүгү бул шоколад, мындай дүйнөгө таанымал шоколад болгондуктан аны баары жешет да. А ичинде жаңгак менен, грек жаңгагы менен, арстамапта өскөн грек жаңгагы менен да. Биз буну кандай кылабыз? Ошол шоколад менен грек жаңганы аралаштырып эле жасалат негизинен ошондой эле качественный шоколадты алып жасайбыз. Андан кийин бунун ачылуу, бул таңгактын ачылышы дагы өзгөчө. Ачылганда бул ушундай болуп мындайын ачылат дагы, атайын бул тоо формасына келип калат. Тоо формасына айланып калат. Жана артында QR коду бар. QR коддун ичинде арстанбап боюнча ал каяктан неме болгон, анан ошол жерде жаңгактар кантип пайда болгон, бардыгы боюнча информация бар. Саламош 2024 биринчи эл аралык туристтик көргөзмө жарманкесине өлкө аймактарынан жана коңшу Өзбекстан, Түркмөнстандан кол өнөрчүлөр, туристтик компаниялар катышууда. Иш чаранын максаты Кыргызстандын туристтик дараметин жогорулатуу. Бул багытта иштеп жаткан компанияларга, ишкерлерге дем берүү, ошол эле учурда продукцияны экспортко чыгаруу жолдорун жакшыртуу болуп саналат. Аталган иш чара биринчи жолу уюштурулууда. Бүгүнкү иш чарага өлкөбүздүн ушу башка областтарынан да келишти, туроператорлор катышып жатат, уюмдар катышып жатат, ошондой эле чет мамлекеттен да келди, расмий делегациялар келди, Россиянын Ярославль шаарынан келди, Андижан, Фергана, Наманган, ушу чектеш ушу биздин боордош мамлекеттердин өкүлдөрү келип жатат, Түркмөнстан, Казакстан, Кытай ушу Үрүмчүдөн келип жатышат. Бүгүнкү ушул иш чарада облусубуздун мындай тарыхый, ошондой эле табигый потенциалын көрсөтүп, туристтерге ушу эң кооз жерлерибизди көрсөтүп, 3 күндүк бул ушу иш чарада ушу облусубузду көрсөтүп, облусубуздун потенциалын көрсөтүп, ушу мындан ары дагы ушу туристтик потенциалыбызды өнүктүрүп, мамлекетибизге ушу кошкон салым туризм болуп билесиздер. Ошон үчүн мына бүгүн ушул жерде ушул иш чара өтүп жатат да. Жарманкеге келгендерге өлкө аймагындагы туристтик жайлар тууралуу маалымат берилип сунушталды. Катышуучулар мындай мүмкүнчүлүк жайкы эс алууга, ыңгайлуу жайларды тез табууга жакшы шарт болгонун айтышат. Айрымдары жакынкы күндөрү кайсыл жерге эс алууга бара тургандарын мерчемдеп алышты. Мына азыр Өзбекстандан келишиптир, Ташкентке барайлы деп аттык эле өзүбүз дагы. Ошордо тур компаниясы арзан, сапаттуу экен. Башка чет мамлекеттерден келишиптир. Жакшы көрүп атабыз. Элдердин бардыгы кубанычта бүгүн. Тур компания өнүгө берсин, Кыргызстаныбыз дагы өнүгө берсин. Мен көрүп, эс ала турган биздин Кыргызстан ичинде дагы башка эс ала турган жерлер бар экен. Ошол жерлерди жактырып, көрүп, эми ошол жакка барып эс алып келем деп ойлоп атам. Ушундай көп болуп турса Кыргызстаныбыз өнүгүп кетет. Мен ушул жерден көрүп кайсы жерге барайын деп. Ушул жерден мен мына кара кой жагып атат, анан кийин жылуу суу. Ошо экөө азыр жакыныраак. Былтыр Ош облусуна 9 айдын ичинде чет өлкөлүк 8 миңге жакын турист келген. Быйыл чет элдик туристтердин саны 15 миңге чейин көбөйөрү болжолдонууда. Туристтердин санын мындан дагы арттырууга бүгүнкү иш чаранын салымы болорун уюштуруучулар белгилешти. Анткени тараптардын келишими түзүлөт. Эртең ошо жерлерге алып чыгышат. Ошол кайсы жерде туристтик базалар бар, тейлөөлөр кандай, жанагындай жатаканалар кандай туристтик аянтчалар бар, мына ушуларды көргөзүп, булар өздөрүнүн көздөрү менен көрүп чыгыш керек да. Анан албетте келишимдер түзүлөт. Эми бул бир күндүк иш эмес. Муну биз аракет кылышыбыз керек. Жөндөн жөн өзү кетпейт. Биз баарыбыз чогуу болсок, анан ушуга максат кылып койсок, анан кийин ушу жолду коркпой бассак, биз жыйынтыкка келебиз. Биздин ушу негизги максатыбыз ушу
Кыргызстанды өркүндөтүү, Кыргызстандын туристтик потенциалын жайылтуу. Эл аралык туристтик көргөзмө жарманкеси 16 майга чейин уланат. Андан ары Жалал Абад облусунда өткөрүү пландалган. Айымкан Исрал кызы, Нурдөлө Сантаев, Ала Тоо 24, Ош. Мы в скором времени сейчас, дорогие друзья, начнем